Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, табигый техникалык бөлүм, Баскы 219 тайпасы, окутуучу Арзыматова Чынара Жумалиевна. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүнкү сиздер турган сабагыбыздын темасы маалымат технологиялары. Бүгүнкү сабакта каралуучу суроолор: биринчи, интерактивдүү доска жана анын колдонуу; экинчи, проектор жана анын түрлөрү; үчүнчү, модем жана анын аткарган кызматы. Сабактын максаты: биринчи, билим берүүчүлүк максаты интерактивдүү доска жөнүндө билишет жана аны колдоно алышат; проектор деген эмне жана ал кайда колдонуларын билишет; модем жөнүндө түшүнүк алышат. Экинчи, өнүктүрүү максаты: теориялык алган билимин практика жүзүндө аткара алышат, айырмалайт. Үчүнчү, тарбиялык максаты: сабакка көңүл коюуга, өз алдынча иштөөгө, мугалимдин берген тапшырмасын убагында аткарууга тарбиялоо. Азыркы мезгилде илимий техникалык прогресстин эң чоң жетишкендиктеринин бири болуп, түрдүү тармакка тиешелүү болгон акыркы үлгүдөгү жаңы маалымат коммуникациялык технологиялардын жаралышы эсептелет. Мындай технологиялар билим берүү тармагында да кеңири колдонулуп жатат. Мисалга алсак, окутуу процессинде тиешелүү болгон проекторлор, интерактивдүү доскалар, компьютердик жабдыктар, лингафондук аппараттар жана башкалар. Жогорудагы аталган техникалык жабдыктарды колдонууда бизден сөзсүз түрдө колдонуу жана иштетүү боюнча сабаттуулукту талап кылат. Демек, биз качан гана колдонууну мыкты өздөштүргөнүбүздө гана аларды коюлган максатыбызга ийгиликтүү жетүү үчүн колдоно алабыз. Мына ушул максатта окутуунун жаңы технологияларынын ичинен интерактивдүү досканы кантип колдонуу керектигин билишибиз керек. Интерактивдүү доска жөнүндө маалымат. Биринчиден, интерактивдүү деген сөздү чечмелесек, англис тилинен алынып, бизче интер өз ара, акты аракеттешүү, башкача айтканда өз ара аракеттешүү дегенди билдирет. Интерактивдүү доска бул тексттик, графикалык, аудио, видео жана башка маалыматтарды атайын экрандын жардамында берүүчү жана чагылдыруучу чоң сенсордук экранды элестетет. Эң алгачкы интерактивдүү доска 1990-жылы Xerox PARC компаниясы тарабынан офисте иштөөгө ылайыкташтырылып чыгарылган. Бул интерактивдүү доска негизинен офисте, майда топтордо жана тегерек столдордо гана колдонулган. Ал эми эң алгачкы проекциялык технологияны колдонуу менен жана бардык тармакка жана анын ичинде билим берүү тармагында да колдонууга мүмкүндүк берген. Эң алгачкы интерактивдүү доска 1991-жылы Smart Technologies компаниясы тарабынан ишке берилген. Бул жаңы технологиянын педагогикалык жана колдонуунун мүмкүнчүлүктөрүн эң биринчилерден болуп баалагандар булар окутуучулар болгон. Интерактивдүү доскалар негизинен төмөнкү чөйрөлөрдө кеңири колдонулат: билим берүү чөйрөсүндө, илим изилдөө мекемелеринде, конференция залдарда, аскердик иштерде, бизнес борборлордо, саламаттыкты сактоо мекемелеринде, банк сферасында, шайлоо компанияларында жана башка жерлерде колдонулат. Интерактивдүү досканы иштөөсү үчүн сөзсүз түрдө төмөнкү жабдыктар болууга тийиш: интерактивдүү доска, мультимедиалык проектор, атайын компьютер же ноутбук, проектор менен компьютерди байланыштыруу үчүн кабелдик өткөргүчтөр, интерактивдүү доска менен компьютерди байланыштыруу үчүн USB кабелдик өткөргүчтөр керек болот. Интерактивдүү доскалар даярдалган технологияларына жараша бири-биринен айырмаланат. Мисалы, кээ бир интерактивдүү доскалар маркерлер же стилустун жардамы менен башкарылса, ал эми кээ бир интерактивдүү доскаларды колдун манжалары менен башкарууга болот. Иштөө принципи боюнча интерактивдүү доскалар эки түргө бөлүнөт: жумшак жана катуу. Жумшак интерактивдүү доскаларда стилусту же колдун манжаларынын жардамында иштетүүгө болот. Ал эми катуу интерактивдүү доскаларда атайын стилусту колдонуу менен гана иштете алабыз. Мындан сырткары технологиясы жогору интерактивдүү доскаларда кадимки бор же маркерди колдонууга мүмкүндүк берген кошумча беттери менен чыгарыла баштады. Проектордун чагылышына жана жайгашуусуна карата интерактивдүү доскалар төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт: түз проекциялуу жана ошондой эле тескери проекциялуу. Түз проекциялуу интерактивдүү доскаларда проекторлор досканын алдында жайгашат, кемчилиги колдонуучунун көлөкөсү доскага чагылат. Тескери проекциялуу интерактивдүү доскаларда проектор досканын артында жайгашат, кемчилиги түз проекциялуу интерактивдүү доскага караганда аудиторияда чоң аянтты ээлейт. Колдонуу технологиясына карата интерактивдүү доскалар төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт: сенсордук резистивдик технология, ультра үндүү технология, инфракызыл технология, электромагниттик технология, микрочекиттүү, лазердик жана оптикалык технологиялар.
Эми сенсордук резистивдик технологиялар бул колдонуу менен жасалган интерактивдүү доскаларга атайын маркер сыяктуу эле башка предметтерди колдонууга болот. Сенсордук резистивдик технологиялар негизинен араларында датчиктер жайгашкан, пластикалык жана резистивдик материалдардан жасалган эки катмарлуу беттен турган интерактивдүү доскалар пайдаланылат. Датчик негизинен досканын бетинин үстүнкү катмарына маркер же колдун манжасын тийүү ордун аныктап, маалыматты компьютерге жиберет. Ультра үндүү жана инфракызыл технологиялары пайдаланылган интерактивдүү доскалар эки түрдө: ультра үндүү жана инфракызыл датчиктерден түзүлгөн жана электрондук маркер аркылуу башкарылат. Жогоруда аталган датчиктер электрондук маркердин доскадагы абалын аныктайт. Электрондук маркерлер бир эле учурда инфракызыл түсүн жана ультра үндүү чыгаруу менен эки кызмат аткарат. Электромагниттик технологиялар менен жасалган интерактивдүү доскаларда атайын электрондук стилус же маркер менен иштөөгө мүмкүн. Досканын стилусу турактуу ток булагын же өзгөрмө ток булагын колдонуу менен иштетилет. Лазердик технологияда менен жасалган интерактивдүү доскаларда эки инфракызыл лазердик бурч ченегиштер колдонулат. Микрочекиттүү технология менен жасалган интерактивдүү доскаларда негизинен электрондук маркерлердин жардамында башкарылат. Интерактивдүү доскалар туташтырып жандыруу жөндөмдүүлүгү боюнча эки түргө бөлүнөт: өткөргүчтүү же болбосо активдүү же өткөргүчсүз же пассивдүү деп коет экенбиз. Өткөргүчтүү интерактивдүү доскалар электр тогуна компьютерге атайын өткөргүчтүү кабелдер аркылуу туташтырылат. Интерактивдүү доскалар технологиясынын эң чоң жетишкендиктеринин бири алардын өткөргүчсүз колдонулушу болуп эсептелет. Өткөргүчсүз интерактивдүү доскалар эч кандай нерсеге туташтырууну талап кылбайт, ошол менен бирге тоскоолдуксуз бир жерден экинчи жерге жылдырып апарып иштетүүгө болот. Проектор бул алга бизче которгондо алга ыргытам деген түшүндүрөт. Проекциялоочу аппарат негативдин, депозитивдин, сүрөттүн, чийменин же тетиктин чоңойтулган, кичирейтилген чыныгы масштабта сүрөттөлүшүн экранда көрсөтүүчү оптикалык прибор. Проекторлор көрүнүшүнө жана көлөмүнө карай 4 түргө бөлүнөт: чөнтөк проекторлору, ультрапортативдүү проекторлор, портативдүү проекторлор жана ошондой эле стационардык проекторлор. Чөнтөк проекторлору көтөрүп жүрүп иштетүүгө абдан ыңгайлуу, бирок аткаруу мүмкүнчүлүгү башка проекторго караганда азыраак. Ультрапортативдүү проекторлор салмагы жеңил, компактуу, ар кандай маанилүү жолугушууларга жана иш сапарына чыкканда колдонууга ыңгайлуу. Аткаруу функциялары чөнтөк проекторго караганда жогору. Портативдүү проекторлор көлөмү анчалык чоң эмес, бирок иштөө мүмкүнчүлүгү абдан жогору, жарык берүү жана сүрөттөлүштөрдү тунук көрсөткөндүгү менен айырмаланат. Аткаруу функциялары башка проекторго караганда көбүрөөк. Ал эми стационардык проекторлор болсо колдонуу чөйрөсүнө жараша жогорку техникалык мүнөздөмөлөргө жана кеңейтилген функцияларга ээ. Модем жана анын түрлөрү. Модем бул стандарттуу телефон линиялары аркылуу берилиштерди жиберүү үчүн алды менен сандык сигнал аналогдук сигналга өзгөртүлүш керек. Ушул өзгөртүүнү байланыш катыш жабдуусу болгон модем түзүлүшү аткарат. Модем жеке эле сандык сигналды аналогдук сигналга өзгөртпөстөн, тескерисинче аналогдук сигналдарды сандык сигналга өзгөртөт. Модемдин жасалышы боюнча төмөндөгүдөй 3 түрү бар: тышкы модем, ички модем жана ошондой эле камтылган модем. Берилиштерди жиберүүдө байланыш каналынын эки жагында тең модем болушу зарыл. Тышкы модем автономдуу түзүлүш, ал компьютерди кабель аркылуу телефон линиясы менен туташтырат. Ал эми автономдуу түзүлүш болгондуктан тышкы модем бир компьютерден экинчиге жеңил которулат. Ички модем компьютердин ичинде схемдик тактага же кеңейтүү орунга орнотулат. Тышкы модемге караганда ички модемдер арзан болот. Ал эми модемдин төмөндөгүдөй түрлөрү бар: аналогдук модем, коксалдык кабель же болбосо сыналгы кабель деп коет экенбиз, радио модемдер, уюлдук модемдер жана ADSL модемдер. Мына ушул модемдердин силер иштөө принцибин үйдөн өзүңөр кошумча конспектлеп келесиңер. Ошондой эле бүгүнкү сабагыбызга бышыктоо иретинде биз тесттик суроолорду киргизгенбиз. Тесттик суроолордун саны 10 тесттик суроого киргизгенмин. Демек, силер бүгүнкү сабакты жыйынтыктасак, урматтуу студенттер, бүгүнкү сабакта интерактивдүү доска, проектор жана модем жөнүндө түшүнүк алдык. Алардын иштөө принцибин жана алардын түрлөрүн билдик. Эми силерге тапшырма үйгө бүгүнкү өтүлгөн теманы окуп конспектлейсиңер. Интерактивдүү досканын, проектордун жана модемдин адамдын ден соолугуна тийгизген терс таасири жөнүндө кошумча конспектлейсиңер жана ошондой эле модемдин түрлөрүн конспектлеп келесиңер. Үчүнчү, тесттик суроолорго жооптап жазасыңар жана AVM порталына жүктөйсүңөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.